Талас облусунда күндүзгү стационарлардын иши эртеден кечке уланууда. Бул аралыкта тургундар келип, дарыланып, бир аз жатып кайра үйлөрүнө кетишет. Коопсуздук үчүн санитардык талаптар убагында аткарылып, мекемелердин ичи күн сайын дезинфекцияланып турат. Кенен кийинки материалда. Талас шаарындагы Газпром спорт комплекси кырдаалга жараша азыр күндүзгү стационар катары кызмат кылууда. Өпкөсү сезгенип, оорунун белгиси байкалгандар ушул имаратка кайрылышат. Бул жерден дарыгерлер бейтаптарды текшерип, абалын карап, укол салып, капельницаларын коюп беришет. Дарыгерлердин айтымында бир күндө болжолу 200дөн кем эмес тургундар келип, медициналык кызмат алып кетишүүдө. Биринчи күндөрү 100дөн 132 ушундай келип атты. Анан кечээ бүгүн көбүрөөк болуп атат. Келген кишилердин баарын эле кабыл алып атабыз. Керкесте 11де бүтөбүз, керкесте 12де бүтөбүз. Мындан тышкары Талас шаарында Интурст мейманканасы дагы учурда бейтаптарды кабыл алууда. Карантин башталгандан бери бул жай обсервация катары колдонулган. Бул имарат күндүзү гана эмес, түнкүсүн дагы иштей турган 24 сааттык стационар катары уюшулду. Азыр бул жерде өпкөсү кагынып ооруган бейтаптар дарыланууда. Ал үчүн 4 мед кызматкери кызматта турат. Илдет менен күрөшүүгө бардык даярдыктар көрүлгөн. Дарыгерлер коргоочу кийим жана башка медициналык каражаттар менен камсыздалган. Мындан тышкары бейтаптарды дарылоо үчүн зарыл болгон кычкылтек концентраттары жана пульсоксиметрлер менен камсыздалган. Азыркы маалда биздин коргончу каражаттарыбыз жетиштүү. Одноразовый да бар, многоразовый дагы бар. 3дөн 4дөн бир адамга алганбыз. Ушундай эле кычкылтек концентратору 3 кычкылтек концентраторубуз турат. Аны азырынча колдонуп жатабыз. Калган баары пока жетиштүү эле. Бүгүнкү күндө Талас облусунда 600дөн ашык күндүзгү стационарлар бейтаптарды кабыл алуусун улантууда. Аны менен катар жергиликтүү бийлик бул багыттагы даярдыктарды күчөтүү боюнча шарттарды болушунча түзүп берүүнүн аракетинде. Айнура Жанышева, Кайнар Ормонов, Иният Эргешева, ЛТР, Талас облусу.